Дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүндө колөнөрчүлүгүн тартуулап 25 жылдан бери үзүрлүү иш улап келген УЗ. Кийизге жан киргизсе, кийимге бөтөнчө көрк кошкон чебер. Нурзат Жээнбек кызы сүрөтчү, дизайнер, көп кырдуу өнөр ээси. Өткөн ай ичинде эле 3 өлкөдө болуп, алып барган эмгектери көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Алдыда дагы 5 мамлекетке сапарга даярданууда. Бул кийимдер топтому аларга карата камылга. Şu жакында Өзбекстандын Кокон шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк кол өнөрчүлөрдүн фестивалы өттү. 70тен ашык өлкө катышты. Ошонун арасынан эң мыкты устат деген сертификат алып келдим. Кыргызстанда бул жалгыз сертификат. Жаңы коллекцияда жакынкы күндөрү Таразда, анан кийин Дагестанда, андан ары Түркияда көрсөтүлөт. Табият менен айкаштыкты, чөйрө менен шайкештикти сактоо айкел кийимдердин өзгөчөлүгү. Тагыраак айтканда табигый, нукура, таза өнүм. Эч бир жери жип менен тигилбейт. Жибек менен жүндө кат-кат кылып ийне келтире тизип отуруп жасалат. Өтө чоң жасалат. Анан кийин баягы жууруп отуруп, ыкка келгенден кийин анан камыр жууругандай жүрүсүң. Аны ачыткандай болуп ачытасың. Кээде тыныш керек, 1-2 саат тынбай калса, баягы башкача болуп калат да. Бул ар бир сезимдер менен байланышкан деп айтып келатам. Мындан сырткары ала кийизден жасалган сүрөт композициялар даярдалууда. Бул чыгармалар да табият менен таттуу мамилеге үндөйт. Искусство аркылуу мен адамдарга кат жазам да. Ошо каттын ичине биримдүүлүктүү болууга, адамгерчиликтүү болууга жана табиятка аяр мамиледе болууга чакырат да. Ошол эле жаныбарларды көп тартам. Дагы жаратылыш, тоо, суу, от, аба, баягы жашоодо кубулуштардын арасына адамдын энергиясын да коштум да. УЗ айым жасаган шырдактар да өтүмдүү. Байыркыдан калган улуу өнөрдү бапестеп, маани маңызын жоготпоону башкы орунга коет. Ар бир шырдакта өз баяны менен сырлары катылган дейт ал. Жылына 200дөн ашык шырдак кетет деп айтып келе жаткам. Бирок жакынкы күндөрү бир 40 күндүн ичинде 130 шырдак жазадык да. Анткени талап болду, бирок мындай көлөмү чаканыраак болду. Алгачкы жылдары 200 килограмм жүн менен иш башталса, учурда 1 тоннадан ашык керектелет. Жүндү сатып алуудан баштап, жууп тазалап, боеп чыкканга чейинки жүрүм толугу менен өз жоопкерчилигинде. Фермерден алып, анан кайра ал жака берип, ошол жуудуруп, 2 айда дайын болот. Ушинтип отуруп, боеп, түстөргө бөлүп атып, күзгө чейин барат да. Табигый боектор менен боебуз. Ал боекторду чогултуп, чөптөрдөн чогултуу дагы бул жаздан күзгө чейинки убакытка кирет да. Ал дагы чөптөрдү да убагында чогултуп калыш керек. Нурзат Жээнбек кызы колөнөрчүлүк сырларын кызыккан ар бир адамга үйрөтүүгө даяр экенин айтат. Себеби салттуу өнөрдү өркүндөтүү, жайылтуу жана улам кийинки муунга жеткирүү менен улуттук баалуулуктарды сактай алабыз. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.